200-дөн ашык өкүлдөр келген аймактык форумда тышкы рынокко чыгууну каалаган кыргыз ишкерлеринен турган 10дон ашык компания кызматташууга келди. Алардын көбү өз товарларын экспортко чыгарып, соода рыногун кеңейтүүгө кызыктар. Албетте биз азыр айтып кетебиз экономикалык же социалдык өнүгүү, бирок бул жана эң негизи расмий деп ойлойм. Бул ошол өлкөлөрдүн адамдарынын ичиндеги мамиле түзүү, анан өнүктүрүшүнү чындоо. Анан бүгүнкү форумда биз да атайын Кыргызстандагы эң мыкты өзүбүздүн багы инновация, анан кийин бизнес тармагындагы лидерлерин чакырып келдик. Мына бизнес экспо деп уюштуруп жатабыз бул жерде. Акыркы кезде өлкөдө IT тармагы дүйнөнүн 60тан ашык мамлекеттери менен иштешип, бул иретте буйрутмаларды көбөйтүү максатында келишимдерди түзгөнгө келди. Эң алдыңкы максаты бул экспорт тармагында иштеген компанияларды дүйнө жүзүнө таркатуу жана ошондой эле башка өлкөлөрдөн ири чоң компанияларды тартуу. Тартуу болгондо бул биздин Кыргызстанда офис ачуу жана иш орундарды түзүү жана инвестиция алып келүү. Анан менин оюмча бул ошол жагынан абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Кыргызстандан эт багытындагы бизнес жакшы жолго коюлуп, экологиялык таза азык жеген малдын эти да сыртка жогору бааланат. Андыктан эт азыктарын өндүргөн ишканалар экспорттук дараметин күчөтүүгө кызыктар. У нас большие планы, конечно, мы хотим увеличить. Азыркы тапта биз ички рынокты толук камтыганыбыз менен жалпы өндүрүмдүн 10% сыртка сатылат. Биз аны 40%га жеткирүүгө кызыгып жатабыз. Андыктан өнөктөштөр менен кызматташууга даярбыз. Форумга келген өкүлдөрдүн көпчүлүгү өз өлкөсүндө ийгиликке жеткен ишкерлер. Алар бул аянттан бизнес өнөктөштөрдү таап, бирге иштешүү максатында чогулган. Буюрса келечегибизде ушул Борбор Азия, ар жагы Монголия, Түштүк Кавказ мамлекеттеринин ортосунда ушул экономикалык карым-катнаштагы соода, инвестиция, анан албетте жаштарыбыздагы жанагындай туризмдагы мамилелер буюрса ушундай чоң бир өнүгүү жана эртеңки биздин гүлдөгөнүбүз жалгыз эле бир мамлекет эч качан гүлдөй албайт, жалпы регионубуз гүлдөшү керек деген дагы сөз менен бөлүштүм. Not country by country, but as a region. Борбор Азия өлкөлөрүнүн күчтүү өндүрүүгө бул иш-чаранын таасири зор. Бардык тараптан кызматташтыкты арттыруу боюнча сөз болуп жатат. Андыктан жөн эле сөз жүзүндө калбай аны ишке ашырып, реалдуу жыйынтыктарды көрүү керек. 10 жылдан бери 30дан ашык өлкөлөрдүн миңдеген ири компаниялары өз ара келишимдерди түзүп, кызматташканга жетишти. Андыктан аймактык форум мамлекеттерди бириктирген аянтча. Учурда камка биримдигинде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан, Ооганстан, Монголия, Азербайджан, Армения жана Грузия бар. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.